Арбаңыздар, аргу кыргыздарым. Кыргыз жергесинде керемет жерлер абдан көп. Ошонун бири катары ушул Алай жериндеги Эшен ата мазары деген бар. Ошол мазардын жанында өзүнчө бир мына талааны көрүп турасыңар, таптаза тала, эч кандай суу жок. Анан келип эле бир заматта эле бир жерден оргуштап чыгып мынандай дарыя пайда болот. Көрдүңөрбү? Шарактаган дарыянын агып аткан агымын. Мына ушундай кыргыздын жеринде ушундай мөжүзө керемет жерлер көп. Мына жогору жагында эч кандай суунун изи жок. А келип эле моундай шаркыраган дарыя болгон булактардын чордону бар. Карап көргүлө, бул эмне деген керемет. Мына ушул жерден бир нече миңдеген булактар агат экен да. Келип мынантип 3-4 метрден кийин эле шаркыраган дарыяга айланат. Мына ушундай керемет жер. Мына дүкүйгөн бак болуп турган жер баягы Эшен ата мазарынын өзү. Булактар ушул үркөр жылдыз чыкканга чейин ийип токтоп керемет адамдын тилегине жараша агып анан токтой турган булак мазар бар, Эшен ата мазары. Ал жерде баардык тилектерим кабыл болуп, ошол Эшен ата мазарынын суусунан иче турган болсоң, кандай гана дартың болсо, ошол дартыңа даба тапчу, даба таап берүүчү керемет жер. Ушундай дарыясы жанында булактар өзүндө бир эмес бир нече жүздөгөн миңдеген булактардан ушундай дарыя агып турат. Жогору жагында эч нерсе жок, мына эч кандай суунун изи жок. Ушундай керемет кооз жерлерибиз көп биздин Кыргызда. Мына ошондой ыйык жерлерден силерге бир үзүм маалымат берип кетейин дедим. Ар дайым аман болойлу. Ушундай ыйык керемет жерлерибизге өзүбүз гана, чыныгы улуу кыргыздар гана ээ болуп жашайлы. Биздин ээлигибизди бир Кудайдан башка эч ким алууга акы жок. Урматтуу элим, ушундай куттуу жердин ээси болуп, кутмандуу, бактылуу өмүр сүрөлү. Ыраазымын, бар болгула, аман тургула.